Аял биринчи ирет эркектин каалоолорун түшүнүш керек. Эркек эмнени каалайт? Эркек мактоону каалайт, эркек мотивацияны каалайт, эркек анын түшүнүүнү каалайт жана башка нерселерди каалайт. Экинчиден, аял өзүнүн каалоолорун сөзү менен жеткиргенди билиш керек. Мисалы, мен сага таарындым, мен буну кылгым келип атат, буну кылсам мындай болот деп. Анан эркек ойлойт, ушинтип сүйлөп жеткирсе болот турбайбы? Деп биринчи ирет туура диалог пайда болот. Анан аял эркектин ичиндегисин унчукпай туруп эле чыгарса болот. Мисалы, менин жолдошум ушундай болгондо, башында биз ар бир эле айымдын ситуациясында мындай нерсе бар, үйгө келип сотко чукулап отуруп алат, сүйлөшпөйт, сүйлөшсөң бир бөлмөгө кетип калат, анын артынан барсаң башка бөлмөгө кетип калат, артынан ээрчип жүрө берчүмүн да. Эмнеге мага сүйлөбөйт, эмнеге мага ичиндегисин айтып бербейт деп көрсө, мен аны сүйлөшүүгө туура эмес чакырчу экенмин. Мен андан эмоция күтчү экенмин. Мен андан мени мактайт, мени көтөрөт, мени түшүнөт деген эмоциялар күтчү экенмин. Тескерисинче, мен мактап, мен түшүнүп, мен сүйлөшүп баштагандан кийин ал ачылып баштады. Демек, эркекке ал каалаган эмоцияны берип коюш керек экен да. Ошол учурда эркек ачылып, сүйлөшүп, диалогго даяр болуп калат экен. Анан ошол диалог аркылуу сезимдерин ачылып, түшүнө баштайт экен өзү.